башаламан соода саттыкты тартипке келтирүү жаатында кандай жумуштар аткарылып жатат да? Анан бул жерде бир гана базарлардын тегерегиндеги башаламандыктардын жөнүндө айтылган жок да. Бул жерде кеп ушул баарыны шаардык ар тарабындагы тартипсиз соода болуп атат да. Бул мэрия тарабынан соодагерлерге жумуш орундагы сактап калуу, анан максатында аларга кандай альтернативалык варианттар сунушталууда? Бул тарапта ар бир райондо штабтар түзүлгөн, ошондой башаламан соода сатыкты токтотуу боюнча жума сайын рейдтер жүргүзүлүп атат. Бирок ошону менен биз туура түшүнүш керекпиз, борборубузда тартип болуш керек да. Ошол эле маалда жана бизде муниципалдык базарлар бар, муниципалдык ошол жерлерден да биз ошол иштеп аткан ишкерлерге, соодагерлерге орун берүүгө дагы биз даярбыз. Бирок эми баарын толугу менен канааттандыра албайбыз да. Кайсы бир кээ жерлерде болсо баягы четинде туруп калып атат, алар болсо нааразы болуп атышат, бизге деген мына борбордук рядтардан орун бергиле депчи, эми баарын биз канааттандыра албайт экенбиз да. Бирок ошону карабастан биз ошол базарлардын ээлери менен дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ошол соодагерлерди ошол базарларга киргизүүнү жолдорун издеп атабыз. Рахмат. Анан кийинкиси ушул шаардын фонтандардын деги калабынан келтирип жатканыңыздар жакшы иш, анткени шаардын көркү үчүн абдан маанилүү экен. Бирок бул жерде муниципалдык ачык бассейндерди жана балдар үчүн оюн аянттарды куруу пландалуудабы? Эмне себептен бүгүнкү күнгө жок да ачык бассейн? Уруксат берсеңиз, мен жооп берип коеюн. Кадыров Азамат, мэрдин орун басары. Бүгүнкү күндө баарыбыз жакшы билгендей комсомолдук көлчөсү бар. Карачу Рощада ошонун тазалоо иштери жүрүп жатат. Тазалоо иштери буюрса жакынкы арада бүтүп, ошо Комсомольский озерону жандандырып, кайра купальный сезонду баштайбыз. Андан сырткары жана баарыбыз айтып кеттик, Прада садиги бизге өткөн, ошол жакта бассейн бар болчу, ошонун бассейнди да кайра жандандырып, аны дагы иштөөгө беребиз. Рахмат, абдан жакшы маалымат, ушуну кубандырат. Эл ушуну биздин жарандарыбыз баарын ушуну күтөт да.